Атамбаев биринчи орун басар болду. Ал премьер-министрдин функциясын алып, бүт кадр маселелерин, ошонун ичинде мамлекеттик ишканаларды жетектөө, алардын жетекчилерин дайындоо маселелеринин баары, приватизация маселеси да Атамбаев өттү. Иштин материалындагы функцияларды бөлүштүрүү боюнча убактылуу өкмөттүн чечиминде Текебаевка убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары катары эки эле маселе жүктөлгөн. Кыргызстанда конституциялык реформалардын өтүшүн камсыз кылуу, юстиция министрлигинин ишин көзөмөлдөө. Мен 12 чечим кабыл алган экем, ошонун баары исключительно конституциялык реформа менен байланыштуу. Бирөө дагы кадр маселеси, экономикалык, финансылык, мамлекеттик мүлк жөнүндө бир да чечим чыгарган эмес. Ушул жерге келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, Отунбаева төрагасы, Эмил Каптагаев, Темир Сариев, Бекназаров, Элмира Ибраева жана башкалар Атамбаевдин компетенциясына мамлекеттик ишканалар, ошонун ичинде приватизация маселеси, мамлекеттик мүлк министринин ишин көзөмөлдөө бар Атамбаевдин компетенциясына кирген деп айтып кетишти. Конкретный срок koydum. 13 Mayıs günü kaça yolculuklar Bodrum menен kaça? Yani yolukkan jokun da öyle koyayım. 13. May gününde ayıp vermişti. Yolukkan jokun da öyle koyayım. 13. Maydan başka. Ya 13. May günü men 13. Maydan aprelsiz men 13. Mayda ayta albayım. Men okugumdu toktatma. Ben size daha Yokup dur meni. Sen meni. Oyuna gelgende kıla verme. 13. Maydan eğer ayta. Men aprelden aytam. Oşol 13. Mayda. Men aprelden aytam. Kıkıram men. Enne ben özümdü korkağımda mümkünlük vermeysin. Yönüyle söyle vermeyin. Prigovor 1 saat erken çıktı, 1 saat geç çıktı. Andan men ısık soğuğum yok. Hem men 1 saatka sozu öbürünü düzeltti atasın. Срок жокпойбуз. Ваша честь, вы постоянно перебиваете. Siz Атайын перебиваете. Evine tiyip atası da zavod gitti. 13 günü Атамбаев эртемenen бизге айтпастан самолетке отуруп Москвага качып жиберген. Ошон үчүн Чолпон Атада берген интервьюсунда 13-нде эмне болгонун билбейм деп атат. 12-си күнү да кечке жашырынып жаткан. Бир массалык маалымат каражаттарын карап көрсөң, ал кайсы мероприятияга чыкканын бир адам, бир убактылуу өкмөттүн мүчөсү билбейт. Уялбастан 12-си күнү убактылуу өкмөт мүчөлөрү крысадай качып кеткен деп айтат. Сиз мына 13-нде күнкү конституциялык жиналыштын стенограммасын, протоколун, видеозаписин көрдүңүз. Кааласаңыз 12 майдагында көрсөңүз болот. Мен тагы да ошондой өз постумда, өз жумушумда иштеп тургандыгымды көрөм. Вот ким крыса экендигин тарых үчүн айтып коюшум керек. Ким крысадай болуп качып кеткен. 12-си күнү дагы, 13 май күнү дагы. Маевский менен Текебаевдин кабинетинде жолугушу мүмкүн эмес дейт. Мындай тыгыз графикте. Каалаганымды да. Аларга Атамбаев менен жолуктук, Атамбаевдин кабинетине кирдик деп атат. Менин кабинетим кайсыл жерде экенин айтып беришти. Модин Атамбаевдин кабинетин көргөзүп атат. Сизге 3-этаждын планын алайлык. Менин кабинеттин каякта, Атамбаевдин каякта экенин тактайлык десем, жок сиз. Алдыртпай атасыз секретный деп. Запрос жөнөтөйлүк управ деламиге. Эки кабинет биригип кетти. Текебаевдин каякта эле, Атамбаевдин кабинети каякта эле. Айтайлык десек, ага да запрос жөнөтпөй атасыз. Все ясно деп. Текебаев өзүнүн көрсөтмөлөрүндө Маевский, Модин, Абдрахманов менен да 21 декабрда кабинетинде жолукпагандыгын билдирди. Булар менен катар Атамбаевдин мыйзамды одоно бузгандыгы, мамлекетке ири суммадагы каражатка зыян алып келгендигин тууралуу документтер көп экенин, аларды кези келгенде айтам деди. Сөзүнүн арасында Текебаев айылдан келген карапайым баланы алдап туруп камап жиберишиңер мүмкүн. Бирок Чотонов экөөбүздү алдап, жалган жала менен камап жиберип, өзү аман кала турган адам төрөлө элек азыр деп саясий жала жабуу буйругун берип жаткандардын аны аткарып жаткандардын да тилеги ишке ашпасын эскертти.